Ustaz акыйка тууралуу кененирээк айтып берсеңиз дейт. Акыйка балдар бул жаш бала төрөлгөндөгү союлган мал. Бул негизи Алла Таала берген неаматка шүгүр кылуу деген сөз. Алла Таалам сага бир ферзент берди, кыз берди, бала берди. Алланын чоң неаматы. Ошого Аллага шүгүр кыласың дагы бир мал соёсуң. Хадистерде келет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ким шарты болсо эркек балага 2 кой, кыз балага 1 кой деп келет. Түшүнүңөрбү? Ханафи мазхабында дагы уламалар 2 кылды кабыл айтат. Бир кабыл сүннат, экинчиси мустахаб. Сүннат мустахаб амал, ошон шарты бар болсо, бул Алланын берген неаматы, акыйка кылып коюш керек. Өзү ак кая уку деген сөз балдар. Ошол жаш бала төрөлгөндөн кийин баягы алган чачты айтылат. Эненин курсагында төрөлгөндө чачы болот. Ошону кесип алгандагыны акыйка деп айтылат, ак кая уку. Кийин ошого союлган малды акыйка деп аталып калган. Түшүнүңөрбү? Негизи жаш бала төрөлгөндө биринчи балдар эмне кылынат? Балага жакшы ат коюлат. Ата-эненин милдети жакшы ат койсун дейт. Экинчиси азан айтат кулагына. Үчүнчүсү Алла берген неаматка шүгүр кылып, ошол мал союп акыйка берет. Түшүнүңөрбү? Акыйканы кааласа өзү жеп алсын, кааласа 3кө бөлгөнү жакшы мустахаб дейт уламалар. 3төн 1-ин өзү жесин, бирөөгө таркасын, калганын жолдошторуна, досторуна берсин дейт. Бул Алла берген неамат. Кимге Алла Таалам уул, кыз неамат берген болсо, Аллага шүгүр кылуу деген сөз колунан келсе кылган жакшы амал. Анан үчүнчүсү балдар дагы бир маселе, ошол садака да кылып коюнат. Чачты алгандан кийин ошол канча грамм чыкса ошончо күмүш дейт. Ал шарт эмес балдар. Эми колунан келишинче, мүмкүнчүнчө жараша садака берип коесуң. Түшүнүңөрбү? Бул дагы өтө зарыл маселе. Неден болот? Садака берип койгон жакшы нерсе.